Restorandın aldı meymankana canı, köpölöktün turup kalçı jayı. Mında bazar bazar jaştar kesi çaldar, akçası köp tünkü güyöp aldar. Bazar 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 jaştar kesi çaldar, akçası köp tünkü güyöp aldar. Görüp turup munu men ötö taң kalam, kantip bular köpölök aylangan. Ak köpölök eski, kök köpölök eski, kızıl kantip ketti eken namıstan. Ak köpölök eski, kök köpölök eski, kızıl kantip ketti eken namıstan. Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalının kattaloочулары, sizler менен мен Бакыт Сулайман. Достор, эмнеге бул ырдап чыктым, сүйүнгөнүмөн ырдап жаткан жокмун. Мен бул 90-жылдары ушул кыргыздардын ичинен дагы ушундай бир нерселерди байкап, студент кезимде ошого жаным ачып дегендей ушул ырды гитара менен ырдап чыктым эле. Азыр тилекке каршы гитара четпей ырдабай калдым. Кече күнү интернет барактарында Падишахан Султаналиева деген эжекебиз бар. Биздин аксынын кулуну, менин жердештеримен болот. Казакстанга турмушка чыккан белгилүү Казакстандагы дүйнөлүк чемпионаттарга катышып жүргөн биздин Татынакай жээн кызыбыз бар. Ошол кызыбыздын апасы, ал чемпион кызыбыз жөнүндө, Падишахан жөнүндө дагы атайын бир ушул Падишахандын өзү менен уруксат алыппы, бир передача берүүнү даярдайын деген оюм бар. Елизавета Турсунбаева деген кызыбыз, ал ушул көркөм муз тебүүгө түшүнүгү бар адамдар болсо билет. Дүйнөлүк деңгээлде казактын намысын коргогон ушундай баатыр жээн кызыбыз да, кичинекей. Ошол кызыбыздын апасы Падишахан Султаналиева Facebook барактарында абдан активдүү, сонун постторду жазып, активдүү өзүнүн үлгү көрсөтүп, жакшы нерселерди айтып келе жаткан кызыбыз да ушул Падишахан. Ошол Падишахан Султаналиева кече күнү ушул баягы интернет желелеринен көрүп жаткан болушуңуздар керек. Кыргыздын жигиттери чогулуп, бир патриоттуу мекенчилдик сезимдери менен ушундай кезде чогулдук. Андан кийин дагы бир нерсени айта кетели. Биздин жаман жүргөн кыздарыбызга каршы мына 1-2 жолу эскертүү беребиз. Андан кийин каттуу чараларды колдонобуз деп интернетке чыгышты да. Анан ушул интернет айдыңында дегеле коомчулукта бир резонанс жараткандай болуп, ар кандай пикирлерди элдер айтып жатышат. Ушул Падишахан Султаналиева дагы айткан экен, абдан сонун өзүнүн постунда, ошол Султаналиеванын жеке баракчасына кирип көрсөңүздөр болот, Facebook'тан. Бул эми мындайча мааниде да, ушул чочкого теңелип чочко болбой, жигиттер жакшына болгула, кыздар намызыңарга келгиле деп абдан узун сөздөрдү айткан. Мен ошону окуп берейин дедим эле, анан кайра маалыматтар көп болуп силерди тажатып жибербесин деп ошол Султаналиеванын өзүнүн баракчасына кирип көрүңүздөр. Менин жеке оюм бул нерсеге, бул бир мындай адамды өзгөртүү үчүн мен дагы мисалы үчүн ушул каналымда адамдарга кандайдыр бир психологиялык таасирлерди берип өзгөртөйүн деген ой менен Десин ТВ, Deniz Ak Intellektual TV деп ушул интеллектин көтөрүп, түшүнүгүн көтөрүп, ушундай нерседи ачкан, ушундай бир максаттарым бар да. Акырындан ошого бара жатамын, саясаттан алыстап дегендей. Ушул адамды биз сырттан айтып, уруп, мындай бол деп сырткы эшигин ачып, кыйнап аны тарбиялай албайбыз да. Адамды өзүң ичинен, эшик ичинен ачылат, жүрөгүңөн. Ошол нерсеге, ошол кыздарга Кудай ынсап берип, ыйман берип, бир күнү оңололу деп, ушул өздөрү түшүнүккө келмейинче ал жигиттер канчалык кызыл камчысын көтөрүп, патриот болуп, ызылдап, чуулдап, кыйын болсо деле ал кыздар өзгөрүлбөйт. Бул ачык нерсе. Адам ички дүйнөсүнөн, ичинен, жүрөгүнөн өз каалоосу менен өзгөрөт да. Мисалы мен көп ушул нерсени билдим да. Ушул мен мисалы көп эле адамдарга мындай кылгыла, андай кылгыла деп баягы өзүм билген тажрыйбаларды айтмыш болом. Ошол адамдын ички дүйнөсү ошол нерсеге менин айткан нерсеме, мисалы үчүн мен деле туура эмес айтып коюшум мүмкүн.
же туура айтышым мүмкүн. Ошол нерсеге ички жагынан эшигин ачып кирмейинче менин сырттан айткандарым аларга таасир делетпейт. Ошол сыңарындай эле ушул жигиттердин канчалык ушинтип патриот болуп, өкүрүп бакырып, кыздарды коркутуп айткандыктары бул кыздардын эч кандай кайра тескерисинче тескери натыйжа берет деп койсок болот да. Ошол кыздар тарабынан агрессия болуп, мына кыргыздын жигиттери де ошол өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнүн улутунан бир мындай иренжүү келип чыгышы мүмкүн да. Урматтуу жигиттер, биз кыздар кандай болбосун, кандай болгон учурда дагы ошол кыздарды сакташыбыз керек. Ал биздин дагы күнөөбүз бар да ал жердечи. Эми албетте ошол силер турган жигиттердин мен силерди күнөөлөбөйм. Ушул мен биздин деп биз коомду, ушул мамлекеттик саясатты, ушул баарыбыз мамлекет, биз баарыбыз коомбуз, саясатбыз. Ушул ата-энелердин бардыгынын бир күнөөсү бар. Ошол кыздарды жаш чыгарып берип, контролдой албай, негизи ушундай заманга туура келип калды да. Эми ошол кыздардын өзүнө Кудай нысап берсин, ошол өздөрү түшүнсүн да. Биз ошону башка жолдор менен, жакшы жолдор менен, бул нерсе жаман, келечекте эне боло албай каласыңар. Азыр мына СПИД жана башка коркунучтуу оорулар тарап жатат. Ушундай ооруларга туш келесиңер. Бул кыздардын тагдыры ийненин учунда, жиптин учунда деп коебу, кылдын учунда дегендей. Ушул криминалдар, башка нерселер, айрыкча Москва деген бул абдан чоң мегаполис. Бир токойго апарып өлтүрүп көмүп койсо деле эч ким билбей калат. Канча адамдар жоголуп кетиши мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн. Абдан коркунучтун үстүндө жүрүшкөн кыздар да. Анан эми буларды силер мындайсыңар, андайсыңар деп коркутуп эле патриот болуп эме кыла бергендин кереги жок. Бирок мен бул жигиттерден дагы бир жакшы нерсени байкагандыгым, кыргыздар буга чейин айрыкча Москвада ынтымагынын жок экендигин, мен деле мына Москвага тез барып турам. Эмне десе эле москвачылык деп бирине бири карамы жок. Мындай жердештерге бөлүнгөн, бирин-бири мынтип жаман көздөр менен караган, көчөдөн көрсө бири-бири менен саламдашпаган. Анткени Москвада кыргыздар абдан көп да. Кыргыз улутундагы адамдар, өзүңүздөр билесиздер. Метронун бир вагонуна чыксаң, жок дегенде 3-4 кыргызды көрөсүн. Көчөдөн көрөсүн, автобустан көрөсүн. Бири-бири менен даже мындай бир мамиле кылуунун өзү кызыксыз да. Ал эми бул жигиттер болсо ушундай жок болуп кеткен көпүрөлөрдү улантырып, биригели, чогулалы, мурдакыдай болуп, жердеш болуп бөлүнбөй деп бир мындай жакшы идеялары дагы бар да. Бир муштум болуп туралы деп атат. Талаада албетте бул жерде карышкырлар, бөрүлөр, башка улуттар көрүп жатасыздар. Ошолордо бир муштум болбосок, ал кыздар менен күрөшмөк турсун, өзүбүздүн жаныбызды алып кала албайбыз. Ошол эле таксист болуп иштеп жүргөн балдарды сабап кетиши мүмкүн. Дагы башка жерлерде кемчиликке унижать этип кетиши мүмкүн. Ушундай жерде ушул жигиттердин баатырдык касиеттерди бириктирип ушинтип тургандыктары абдан адамды кубандырат. Ушул жигиттер, мен силерди бул жагыңардан колдоймун. Ушул нерсени аягына чейин чыгарып, биримдик Москвада кана эми зың кыйып ушундай кыргыз жигиттери дегенде билип тура турган. Албетте биздин мына кыргыздын спорт клубтары ошол Москвада, Санкт-Петербургда көргөзүп жатасыңар биригүүнү, ынтымакты, патриоттуулукту. Эми ушул жалпы карапайым жигиттер, иштеп жаткан жигиттер, мигранттар дагы бардыгыбыз биригип ушундай биримдик бир уюмун түзүп, мына кече саясатчылар дагы түзүшүп посолго каршы сөздөрдү сүйлөштү. Ушундай бир жаштардын биримдигин, анан жалаң эле эркектер болбой, кыздарды дагы чогултуп, ошол кыздарды дагы араңарга кошуп, ушундай нерселерди өткөрсөңөр достор, инилерим, кыздар дагы кошулсун силерге. Кыздар ошол кыздарга балким кандайдыр бир тарбияларды берет. Балким ошол кыздардын ичинен келип силер менен сүйлөшүшү мүмкүн. Ушундай болуп жатат, айла жок. Анан кээ бир кыздарды мындай нерсеге бирөөлөр зордуктап алып барып, ушундай нерселерде силерден жардам сурап, абдан сонун бир башталыш болду да. Ал эми жанагындай анан мынтип беребиз, анан биринчи эскертебиз, анан асманга атабыз, анан кийин өзүңөргө атабыз деген сөздөрүңөр достор, инилерим, бул кичине туура эмес болуп калат. Мен ушул Падишахан Султаналиеванын бүгүнкү келген постуна билдирүүм ушул достор. Ошол мен жаш кезде бир чыгарып ырдап, зээним кейип, ушундай болгон бир ырларым бар эле. Менин өзүм иним дагы музыкант, бир тууган тайкемдин баласы, блогер, белгилүү Максат Абдыкаров деген. Анын дагы өзүнүн обону менен сонун бунун
bul emne güydürgübü degen bir ушундай ырлар бар, эстрадалык ушундай таризде чыгарылган ырлар бар да. Эми зээнибиздин кейигенинен чыккан сөздөр достор. Эми башка нерселерге дагы бир кичине убакыт бере кетсек, интернет майданында, интернет айдыңында эмне кызыктар болуп жатат, моменттен пайдаланып силер менен сүйлөшүп коеюн достор. Текебаевди соттогон Эрнис Айбек уулу деген сотту билесиздер да. Ошол кезде Атамбаевдин тушунда сыйлыктарга татыган экен. Ошол кездеги жогорку соттун башчысы Айнаш Токпаева деген айым бул жигитке эң мыкты судья деп наам берип, ушундай чоң бир өзүнүн кесипкөйлүк тармагында жетишкендерге жетишкен экен да. Убагы келгенде көп чоң адамдар менен ушундай каршылдашып, кармашып жүргөн жигит экен. Эми бул жерде канчалык кыйын болуп профессионалдык деңгээли бир жакшы нерселерге жетишкен учурда дагы ошол Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди мыйзамсыз анын акча алганын албаганын бир Кудай билет, бирок аны аныктай алышкан жок, доказать эте алышпай эле ошол сөздүн бир ушакчы аферисттин, эл аралык деңгээлдеги аферисттин калпычынын сөзүн угуп туруп, ошонун айтканы менен бир адамды камап жиберди. Мына бактыга жараша агабыз чыкты, чыгып азыр деле чозулуп соту бүтпөй жүрөт. Тезирээк ушул бүтүп кетишин каалайбыз. Ушул жерде Сооронбай Жээнбеков абдан туура чечим кылыптыр. Сооронбай Жээнбековден мындан кийин дагы президентибизден ушундай жакшы кадамдардын болушун күтөбүз, жакшы жактарга өзгөрсүн. Ушундай саясаты албетте бул жигитти ордуна койбогондугу туура болуптур. Эми балким баягы билимдүү адам талаада калбайт. Башка жактан соттон кеткендердин баары эле депутат болом деп чыгат экен. Балким өзүнүн ошондой мурдагы топто жүргөн адамдары менен биригип депутат болуп калса, ал дагы өзүнүн иши. Ал жагын биз бир мындай көз ачыктык кылбай кое туралы. Андан кийинки айта кетчү жаңылыктардан дагы бирөө пост жазыптыр. Фамилиясын мен байкабай калдым эле. Кыргыздар кимин жарандыгы бар, кыргыздар Алтайга барып чогулуп, ушундай бир кыргыздардын чогуу жерин түзсөк болот эле дегендей кылыптыр да. Бул дагы жакшы ой. Анан дагы бирөөсү жазыптыр. Алтайга баргыча Сулайман тоо, өзүбүздүн Ала тоону эңсебейсиңерби, эмне кыласыңар деп. Эми кээ бирлер чын эле ушул, мен мына Россияда жүрөмүн, көп ушундай жарандыктарды алып, ошентсе дагы Кыргызстан деп жүрөктөрү согуп турушат. Бирок айта кетчү нерсе, де факто ошолор мындай Россиянын гражданин жарандары болгону менен юридический жактан, баягы юристтердин сөзү менен алганда, де юре алар Кыргызстандын жарандыгынан 2011-жылга чейин ким Россиянын жарандыгын алган адамдар 400 миңге жакын адам ушул юридикалык жактан Кыргызстандын жарандыгынан чыгышкан эмес. Алар Кыргызстан азыр 2011-ден кийинки жарандыктарды алгандарда орустарда талап бар. Кыргызстандын президентине арыз жазып, жарандыгымдан чыгам деп ушуну талап кылышат да. Ал эми 400 миңге жакын адамдын ал акыбалы мындай асманда илинген положениеде турат да. Булардын тагдыры чечилбей, булар юридический жактан Кыргызстандын жарандыгынан отказ кылынган эмес. Бизде кош жарандуулук мыйзамы жок болгондуктан булар Орусиянын жарандыгын дагы алып, Кыргызстандын жарандыгынан дагы отказ кылынбай. Бирок Кыргызстандын паспорттору жок, булардын көпчүлүгүндө узартылган эмес, ушул Россиянын граждандыктарын алгандыктары үчүн. Бирок фактически ушулар Кыргызстандын граждандары болуп эсептелет. 400 миңге жакын адам достор. Анан ушулар эми ошол Алтайга барып, бул жакшы ой. Мына мисалы үчүн Москванын жанында бир жерден чогулушкан эле, аларга ушул жергиликтүү саясат жок кылып, жерлерин кайра тартып алып, ушундай соттошуулар болуп жатат эле. Эмне менен бүттү мен билбейм. Ушу маалыматыңыздар болсо комментарийга билдирип коюңуздар, ушу москвалыктар. Мен билбей калдым, ушу көптөрдөн сурап деле биле албай атам. Эмне болду? Ошо чогулушуп бир айылдарды курушкан эле да, кыргыз айылын. Анан кийин ушундай каршылык болгон. Албетте бизге колун жайып, кучагын жайып эле тосуп алган адамдар жок. Биздикилер барып эле ошентип чогула калалы десек, булар эмнегедир коркот, мындай жергиликтүү адамдар ушундай чогулуп эме кылышынан. Бирок жакшы ой.
ошол ата бабаларыбыз жүргөн жерде жүрүп өзүбүздүн мамлекетке жардам берип ошол жерде кыргыздар деген бир айылды түзүп эме кылып койсо бул албетте жакшы. Бирок кантип эле Москвада жакшы иши жүрүшүп жаткан адам ошол 6 айга кетип кала тургандыгы дагы күмөн жаратат да. Бирок ой негизинен жакшы достор. Андан кийинки дагы бир байкаган ушул 5-6 күндөн бери байкап келе жатам. Ериниз ой кечиресиздер. Мелис Аспеков деген коомдук активист жигит бар. Өткөндө мен Чоң Казаттын жигиттери менен кайым айтышканда мен Чоң Казат тарап болуп Мелисти жеке тааныбайм деле, эмим деле жок да. Анан сен ушул жерде туура эмес кылып койдуң. Ушул өзүң менен эле барып сүйлөшүп дегендей кылдым эле. Мен балким мен катардырмын. Ал жагынан мен Мелисти артынан сүйлөбөйм, мисалы үчүн жамандап эме кылып айтсам ачык айтам. Бирок Мелис ушул 5-6 күндөн бери Мелис өзү ушундай жигит экен. Эми билбейсиң да ким кандай экен. Мурда өткөндө айыл өкмөттөрдүн быкы-чыкысын чубаган мындай адамдар дагы биздин коомчулукта керек да. Коркпой ошол кимде кандай бир былгып жаткан нерселерди айтууда Мелис абдан жакшы иштер жасап жатат. Мына мисалы үчүн Ысык Көл областынын губернаторунун үстүнөн бир күмөндүү иштерди тактап бериңиздер деп Осмоналиев деген губернатор экен, анын орун басары Моңолдоров экен да. Ушул кыйынчылык кезде ушул эки кыйын Гил деген чоң Япон унааларын сатып алыптыр да. Эми ал канча $1000 болот, анын баасы кандай билбейм. Ал мисалы үчүн азыр адамдардын өмүрү үчүн кандайдыр бир аппараттар жетишпей, дарылар жетишпей жаткан учурда ушундай килтейген чоң машиналарды сатып алып ушундай нерселерди кылгандыктары албетте бул чоң туура эмес нерсе. Мелис абдан туура коркпой ошол губернаторлорго. Азыр эми губернаторлордун баардыгын мафия адамдар да алар жөндөн жөн эле мени же болбосо башка бирөөнү губернатор кылып койбойт ал жака. Анын чоң тааныштары бар, билиштери бар, жөндөн жөн губернатор, аким, жада калса бир зам аким болуш дагы чоң саясат да. Ошол губернаторлорго коркпой ушундай деп туруп талабын коюп, булар жеп койгонбу, жеп койгон эмеспи, булардын машинасы деги качан келген деп суроолорду коюп туруп маселени курч койду да. Бул дагы ийгиликтене турган нерсе. Бул жөнүндө дагы өзүңүздөрдүн пикирлериңерди айтып коюңуздар достор. Анда эмесе мен бүгүнкү берүүлөрүм ушул болду. Пикирлериңерди айтып, кийинки көрүүгө чейин саламатта туруңуздар достор.